Саламатсызбы кыргыз элим? Бүгүнкү күндө биздин элибиз абдан оор абалда турабыз. Себеби бизге дүйнө жүзүнө келген апаттын бир түрү болгон вирус, бул коронавирус келгенден бери элдерде аябай оорчулук, күнчүлүк башталды турмуш. Бирок мен албетте сиздерге түшүнөмүн, бул оор күндөрдү биз албетте ынтымак менен жеңебиз. Ошо менен тазалык менен жеңебиз, өзүбүздүн ушу туруктуулук менен жеңебиз. Ошондуктан мен айткым келет, элиме кайрылгым келет. Ушу бүгүнкү күндө кандай ушул илдеттен жеңүү үчүн кандай талаптар коюлган болсо, ошол талаптардын баардыгын толуктуу аткарышыбыз керек. Үйдөн чыкпасак, чыкпай тазалыкты кармап, ошо тартипти катуу сактоо менен биз жеңсек болот. Ошону менен катар бүгүнкү күндө биздин элибизде ушул элдер кыйналып турган мезгилде уже элдерге кайрымдуулук, соопчулук иштин жүргүзүп аткан кайрымдуулук фондунун элден элге деген өздөрүнүн демилгелеринин негизинде бардык аймактарга барып таратып атышат, өздөрүнүн кызматын көрсөтүп атышат. Ошол элден элге деген сооп кербенини кайрымдуулук фонду уюштуруп атат. Ушулардын жүзүндө иш аракетин мен толуктуу колдоймун жана баарыңыздарды колдоого чакырып кетем.